Так. Kegile hazır. Oşo saatni dagı öğreniriz. Birinci, saat degen ne eken? Saat degen şey bolat eken. Minuta degen puna minuta. Ayırmazın arala. Bu жерде айтып атат не деп айтып атат? Sen ayттың, Мейірімбек, ilşi ilbun деп китайский сандарды koyup koydun. Бирок bizde, Korey tilinde, qarаңыз, birinci saatқа Korey sanı koyular. Korey sanı koyular. Saatlik aytып отқанда Korey sanını айтабыз. Анан минутаны айтып отқанда Kitay sanını айтат ekенбиз. Misалы bizde 5 деген бар. Saat 5 болду деп кантип айтабыз? Азыр дейбиз, чыгым. Азыр, мына карагыла, чыгым, азыр. 다섯치. Мына корейский санда 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯 дегенде 다섯 коюлду. Чыгым 다섯치 деп туруп эле бүтүп калабыз. Сүйлөм ши менен бүттү. Кайсы мүчөнү коюшубуз мүмкүн bizde? Bizde постоянно зат аталышторго коюлган мүчө бар го. Е. Чыгым 다섯치에 десе кантип которуп калат? Азыр saat 5'te болуп калды. Була saat 5'te. Saat 5 болду. Туура. Чыгым 다섯치입니다 десе болот. же болбосо 입니다. же болбосо кайсы? чыгым 다섯치 받침 жок экен. 예요. Ие요 эмес? Е요. Жана мын мүчөсү бар го. Ошо коюлат да. Себеби эмнеге? Этиш менен бүткөн жок да. Аракет эмес. Öyle saat деп бүт да. Saat деген зат атош да. Эмне? Убакытты билдирген сөз экен, Эмне деген суроого жооп берет, Saatта чыгым 다섯치입니다. 예요. чыгым 다섯치 예요. экөтө койсо 입니다 болсо официалдуу сылыктыр. 예요 официалдуу эмес сылыктыр, официалдуу эмес сылыктыр. Кандай айтабыз? чыгым 다섯치입니다. же болбосо чыгым 다섯치예요. Неге 예요? 이예요 койбоду? 이예요. 받침 жокта айтат. Зат атоошто ие요. Сүйлөм зат атоош менен бүтүп акырында 받침 болсо ие요 мүчөсү коюлат. Эгер 받침 жок болсо 예요 экен. Анда эгер ши саат эле болду, эгер минутасында айта турган болсо кандай болуп калат? 예요. айналып калат. 5'ten 5 мүнөт дегенде айта албайбы? Ошо 5'ten 5 мүнөт деп 5'ten 5 эмес, 5'ten 25 мүнөт деп айтабыз. чыгым 다섯치 예요. Сүйлөм бүтүп калат. 예요 дегенен точка коюлат бизге. 다섯치 25 мүнөт. 25'ti. Китайский айтабыз, 20 예요. минутада 받침 бар, 받침 менен бүттү. ие요 болот экен, Анан точка коюлат. Көрдүңөрбү? Жөн эле биз чыгым 다섯치 25 деп туруп буну кошпой койсок болбой калат, Сүйлөм этиш менен бүтпөгөн учурда, калган баардык учурунда этиш жана сын атоош менен бүтпөгөн учурда баарына кайсы мүчөлөр кошот экенбиз? ие요. Этиш эмне экенин билебиз да. Кыймыл аракетти. Үйгө баратам. Кайо деп айтып үйрөндүк, кайо. Сын атоошторду жаттай элекпиз, аларды өткөндө түшүндүрөм. Алар да этиштерге окшош мүчөлөр кошулат. Так, чыгым 다섯치입니다. чыгым 다섯치 25분입니다 десе да болот, ие요 десе да болот, 입니다 десе да болот. Аралаштырып колдоно берсек болот ситуацияга карата. Бул түшүнүктүүгү? түсүндүк. 네, 이해했죠? 좋아요. 그러면 지울게요. ölçülüm. 지우고. 자, 그러면 밑으로 넘어갑시다. ıldığı açıyoruz. Karalan. Şi deyipken. Bizde bir de ne deyiplik? Hana deyip bolçuğa. Ne güzel? Hana. Ekini? Tul. Üçtü. Set. Dörttü. Net deyipkenizde. Буларды санап атканда санай беребиз. Хана, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열 деп санай беребиз. Санаган учурда. Бирок буну колдонгондо
saat 1 boldu. Bir adam geldi. Bir alma yedim degende qanday bolot ekan bular? Özgörüşü mınaki. Han. Han, kana, Tu. tul, Tu. tu bol özgür. Tu. Set, se, Se. net, Ne. ne Ne. deb özgörüp kalat ekan ha. Han, tu, se, ne. Bu жашоосуда айтып атканда биз могу корейче сандарды отдельно өтөбүз, отдельно 따로 공부할 건데 그때 이야기를 해줄게요. ошондо айтып берем, силерге. Так, отдельно өткөндө айтып берем. Качан корей сандарында кайсы учурда колдонобуз? Азыр пока убакыт деле үйлөнгөн үчүн убакытта саатында не колдонот экен кайсы сан? Корей сан. Минутада Қытай. Кытай саны Қытай мен колдонот экен, секундада да Қытай. Кандай? Секундада да Қытай саны. Секундада Кытай саны, туура. Секунданы айткан жокмун, а? Секунданы биз Анан карагыла. Не деп коет экенбиз? секунда чу. Секунда деген сөз. Чо. Чо. Бирөө көрүп отуруп, чо десең, не болуп калат? Секунда деп майнеси ошондой болуп калат экен корей сөйлөшүнө. Чо, эмне экен чо? Чо. Секунда. Чио дебейсиң, а? Чо деп айтасың да, кыргыз тилинде айтып. Чо. Секунда деген сөз экен, а? Буну да кайсы сан колдонот экен чо менен? Кытайский. Кытай саны колдонулат. Туура. Так, кана мына эми сандарды түшүндүк, а? Бир айтып койсок болот. Келгиле. Окуйбуз. Saat 1 болду дегенде кантип айтат экенбиз? Ханши акырында мүчө? Её. Пачим жокто бизге шиде карагыла. Пачим жок да. Её. Сүйлөм ушу менен бүтүп атат. Saat 1 болду деп сүйлөп бүткөндө биз точка коюш үчүн ши деп точка кое албайбыз. Мүчө коюш туруп анан точка коюшубуз керек, а? Ошентип жаттагыла. Ханши деп койсоңор бул сөз бүтпөй калды. Ханши её деп айтабыз. Ханши её. Так. Кийинки 2 saat 2 болду. Чигимди кошуп койсоңор болот, а? Азыр деп айтабыз, а? Чигим тушиеё. Жакшы. Saat азыр 3 болду. Чигим нешиеё. Туура. 4 болду saat. Чигим тасот её. Тасот 5, а? Тасот ши её. Тасот шиеё saat 5 менен 4 болду дедим, а? Чигим не шиеё. Шиеё, туура. Saat 5 болду. Чигим кайталайбыз. Тасот шиеё. Эрлан үнүн чыгарабыз тоже. Так. Чигим 6 болду. Азыр 6 болду. Чигим 여섯 시예요. 지금 6시예요. азыр saat 7 болду. 지금 7시예요. 7시예요. Туура. Дагы кийинки 8 болду дегенде много мүчө менен. 지금 8시. 지금 8시입니다. 네, 입니다 деле болот да. аралаштырып колдонсок болот. 지금 8시입니다. 다 кийинки saat 9 болду азыр. 지금 9시입니다. 9시입니다. кийинки saat 10 болду азыр. 지금 10시입니다. 10시입니다. 자, saat 11 болду. Карагыла, жанагындай кайра ушул жекеде келип калды. Байкагылачы. Эмнеке? 입니다. 예요 десек болот да. 지금 11시입니다. 11시입니다 деп айтабыз. Х окулда калат бул жерде. 11시입니다. 11시입니다. Карагыла, бизде жанагы 1 2 3 4 эле өзгөрүп болчу. Кана, канча өзгөрөт эле? хан, 둘, 두, 셋, 셋, 넷, 넷. да? 하나, 한, анан 두, 세, 네 деп. Бул 11, 12, 13, 14. 하나, ошондо 10, 한, 12, 13, 14 деп колдонуп атабыз да, туурабы буларда? 시입니다 деп айтып аткандачы, saat болду деп. Ошондо 20га дагы 스물 한, 두, 세, 네 деп айтып беребиз. Канчага чейин? 91, 92, 93, 94га чейин, а? Анан 101 деп деле айтып берет. 101 деп айтып жүргөн деле болот. Кийинчи танагандачы айырмасы жок. 101, 102, 103 деп 100га чейин, пока 99га чейин ушундай өзгөрөт экен, а?
Ошону биле алабыз. 1 эле 1 2 3 4 эмес, 12 13 14 дагы. Түшүнүктүү. 20'lıkta özgürlüğü var. Эсайо, е? 20'lıkta somu olup attı. 20 деген сөз отдельно аны азыр түшүндүрөм, ооба. Бизде 20 саат болду деп айта албайбыз да. 20га келгенде түшүндүрөм. 20 бизде кандай эле? Азыр түшүндүрүп коелу. Sımul. Сымул, 20-ны да колдонгон учурда мен 20 жаштамын дегенде мындай болуп калат. Му болуп калат, Сымул лызым эмне болуп кетет экен? Жок Жок болуп болуп кетет экен. Мында биле алгыла. Муну скриншотту жиберип коем силерге. Ушуну түшүнүп алгыла. Канту сени сымул болсо сымы болуп колдонгон учурда санап атканда сымул деп санай беребиз. Жакшы. Только 20-на 21-ди Сымулхана дебейсиңер, Сымулхан дебейсиңер, Сымулхан дейсиңер, Сааттар түшүнүктүү, корейский сандарды түшүнүп жаттайбыз. Кийинки минутаны эмне дедик эле? Бун дейбиз, бун. Бун эми кандай саны кетип Саат 1 минута деген кандай болот экен? Илпун Ие요. 입니다 десек болот, же болбосо илпун Ие요. 이에요. B'da bunda ны 받침 бар экен. Ошон үчүн bun이에요. 1 минут болду деген кантип айтабыз? 1분 일본 이에요. 이에요. 제 1분입니다. болот экен, Так, эми улантып. 2 минут. 2분입니다. 2 минут болду. 2분이에요. 3 минут болду. 3분이에요. 4 минут болду. 4분이에요. 분입니다. болот экен. Булар түшүнүктүүбү? Ушинтип бизде канча минута бар? 1 саатта канча минута бар? 60 минута бар, 60 минута, 60 минутаны башкача айтсак болот экен. 30 минут өттү деп кантип айтабыз? Чыгым 30, 30ду 30 дейбиз, анан пун имнида. Не? 40 минут болду. Чыгым 40 분이에요. 50 минут болду. Чыгым 50 분이에요. Анан 1 saat 60 minut ne deyт экенбиз? 60 минутту. 60 минут. 60 pun. Yok. Yukşim pun. Шип 60, 60 пун дейбиз. Ошону башкача эмне деп койсок болот экен? 1 saat болду дегенди. 1 saat. Шиган деген бул 시간. убакыт деген сөз да. Шиган убакыт, же болбосо бул жерде саат деп которобуз. Хан шиган экенбиз. Бул жерде шиган менен байкагыла кайсы колдонот экен? Корей саны колдонот экен. Хан шиган дейт. Хан шиган. 2 saat. 2 시간. 3 saat. 2 시간. 하나, 시간? 둘, 셋. Kaç? 3 시간. 4 saat. Ne 4 시간? 시간 деп кетөрөбүз, Ушинтип кетөрсөк болот экен. Түшүнүктүүбү? Шиган менен кайсы сан колдонот экен? Корей саны колдонот экен, 네. 1 시간 자요. 1 시간 бул жагына эч койсок болот. 1 시간 자요. эмне болуп калат? 1 saatten time. 2 시간 일해요. 2 saat иштейм. 3 시간 мисалы эмне дейбиз? 3 시간 운동해요. 예. 3 saat машыгам. 4 시간 мисал келтирип койгула бирөөңөр. 4 시간 эмне кылсак болот? 4 сааттан эмне кылса болот? Тамак жейм деген чыккан. İkta. 4 시간 ikta. 4 시간 İkta. 장을 봐요 деген эмне эле бул 장을 봐요? Базарлык кыла, мукта эмес. 4 시간 장을 봐요 дегенбиз, Түшүнүктүүбү? Сааттар да 이해했어요? Çekiye. 네, так. Saat saat канча болду дегенди үйрөнүш үчүн мынакей бул жака жазып берем. Saat канча болду? Карагыла, азыр saat канча болду деп сурой бересиз астынан, эмне болот азыр деген сөз? Чыгым. Муну канча окуйсуңар? Мёд.
몇. 그럼 치 담아서 받침기 되겠네. 니도 없기 때문에 몇다. 트 오빠. 지금 몇? 몇. 한 사at 시예요. 제 지금 몇 시? belki 알파벳도 쓰고도 입니까? 입니다. 지금 몇 시입니까? Şu ekonomilerin қолданып жатады. Тестте егер EPS тапшырып жатқанда, ошо тест тапшырып жатқанда, ушундай чыгып калса, 지금 몇 시예요 деген чыгып калышы мүмкүн, же болбосо имника деген мүчөнү кой деп калат да тестке. Ошондо коесуңар. 지금 몇 시예요? 지금 몇 시입니까? Так, чоң айталайбыз. 지금 몇 시예요? 지금 몇 시예요? тура. 지금 몇 시예요? кийинки. 지금 몇 시입니까? 지금 몇 시입니까? 지금 몇 시입니까? тура. жооп беребиз. жанагындай эле. жоопто кантип эткенбиз? 지금 азыр дейсиз. 몇 시? бул жака саатты айтып туруп шиini коесуңар, анан бул жака минутаны айтып туруп 분 100 деген жүз. 분 입니다 деп коет эле азыр. билем үчүн жазалы. 입니다 же 예요 же 이예요 болот да. Так. 아이, 몇 деген азыр саат. 사ат. 네. 예? 몇 деген 사ат 보셨나요? 몇 деген канча деген да. азыр саат канча. деген шида. шиini айттым го азыр эле саат деп. 그렇죠. ши деген саат. минута деген эмне экен? минута деген 아이 분. 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 앞에는 지금 몇 시예요? 시입니까? деген азыр саат. саат бул жакта. канча деген 몇 деген эмне экен? канча. канча. болду тура. сиз суроо бербедиңер. 몇 деген эмне экен? канча. канча. 몇? канча. 몇? канча. канча. канча адам десек де болот. 몇? 사람. 몇 사람. 몇 사람 맞아요. 사람. 몇 사람이에요? 간차 생활. 몇 사람이에요? 이제 몇 사람입니까? 됐을 거다. 몇 사람입니까? 사람. Так, жақсы. Айта алсаңда, азыр мисалы 10-дан 25 минут өтті. Ким айтат? 10дан 25 минут. 지금 мен айтамын айта. 지금 10 деген андай айтып атса. 지금 열. 20 минут өтті ая. 지금 10시 25 минут өтті. 지금 10시 20분입니다. тура, сен 20 минут, 입니까? 25 минутта. 20. 20분입니다. 20 минут. 25분입니다. 25분입니다. тура. 가나초가 있다라이브스. 지금 10시 25분입니다. 15분입니다. ошомен сүйлөм бүтөт. 지금 10시 25분. сөз бүтпөй калды деп элестетсеңер болот да. 지금 10시 25 이에요 데세도 тура. 지금 10시 25분이에요 десек болот. тура, жакшы. кийинки кайра эле ушу диалогту, диалогту окуйбуз. диалогту Маку менен Меримбек. экөөңөр окугула, давайте. Туан Маку, 지금 Меримбек 리хан시예요. 읽으세요. 지금 몇 시예요? 네, 지금 몇 시예요? 11시에 жана айткандай эле хана хан болуп өзгөрүп калат. колдонгондо 11시예요. 몇 시에 몇 점심을 먹어요? 네, 몇 시에 점심을 먹어요? 12시, 12시 12시, 30분, 30분에 30분에 먹어요. 돌아. 애미 초하고도록 지금 몇 시예요?
Hazır saat kança boldu dese 11시예요. 11 boldu. Görün 11 boldu. Jeyonu boldu dep okutadiganlar oңойлоп болотундай. Жактаганга жаксаңа. Saat 11 boldu. 11시예요. Так, анан ке суроо берет кийинки. 몇 시 деген бул 몇 деген канча деп котордуга. 몇 канча. 시 деген эле saat. Anam bu деген müç eken. Saat kança 몇 시에 saat kança da деген müçösü bula. Ошондо 몇 시에 saat kançada 몇 시에 점심을 먹어요. обед 클래스는 деп сурат. 몇 시에 점심을 먹어요? dese 12시 30분에 хайреле. Да müçözün koşoz da. Бул жерде уже дөй болуп которуп акырысың да. 12 жарымда же болбосо 12시 30분에 제임 먹어요 болот. 제임 деген эмне экен? 먹어요. 먹어요. Ооба кыргыз тилинде өзгөрө берет да, корей тилинде өзгөрбөйт. 30 минутада 12ден 30 минут өткөндө деп өзгөрө берет да биздечи. А корей тилинде баарына эмне экен? Эле мүчөсү коюла берет экен, а? Так, жакшы. 이소. Кийинкини Маку окуйт. Бул жерде мёд дегенди окуйбуз. мёд деген эмне экен? Кантип котордук? 몇 канча. деген қайда? қашан? канча. Оку. 몇 деген 몇 시예요? Yok, 몇 Maku 시예요? 몇 시예요? Ne oldu? Kotoruluşu 몇 시예요? 사at kança oldu? Saat kança? kança oldu? Kiyinkinim tak Müslim okuy. 몇 시에 사요. 사요. Hue야, hue, 왜 사요? sa, bu yomes, 회사에 회사에 가요. 가요. 칸 kotoruluşu 회사 kança da orası. 몇 시에 되겐? 중국가 kança da orası. saat kançada. 회사에 가요. 알아요? 중국가 arasın. Cumuş emes 회사. 중국가 arasın. Компанияга барасың деп сурап берет. Ошондой эле биз ушуну өзгөртсөк болот. Карагыла. 몇 시에 деген калат. Saat канчада? Да мүчөсү коюлган менен, а? Saat канчада деп туруп, бул 회사에 가요нун ордуна башка кыймыл аракеттерди койсок болот экен, а? Эчтерди. Жана айткандай эле. 몇 시에 деп туруп, мисалы бул жака эчиш кетет. Этиш деген кыймыл аракет, а? Айтабыз. 몇 시에 бул суроо болуп калат, а? 몇 시에 мисалы 자요. Не болот? 몇 시에 자요? канчада 자요, уктайсың деп сурай береді. Макс, канчада уктайсың? нени айтайын деп атасың? Айтчы. 운동해요. ошондо чогуу айт. 몇 시에 운동해요? туура, 몇 시에 몇 시에 운동해요? или 몇 시에 자요 десек кана саатта айтсак болот. Мисалы, 운동해요, а? 몇 시에 운동해요 дегенге жооп беребиз. 운동해요. Saat канчада? Спорт менен машыгасың десе, айтабыз. Эртең мененки. Ачим десе болот, же болбосо ожон десе болот, а? ожон. Кантип айтабыз? ожон 7'de. Бүгүн эмес, ожон деген эртең мененки. Оңул бүгүн, а? Оңул. ожон. ошону кайрыйт айтабыз. 오전 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 오전 일곱 시에 운동해요. тура, 오전 7시에 운동해요 деп туруп, ушу жака любой саатты коюп, анан кайра коюп койсок болот экен. 몇түнүн ордуна саатты кое алса, 몇 시에 자요 десек, мисалы ошого кайра эле 몇түн ордуна коебуз. 10시에 자요. 10시에. бирок такташыбыз керек. Кайсы маалдага ожон же окуу же 밤 деген эмне? 밤 geç. 온도 타임 десек болот, а? 밤 10시에 자요 десек болот, а? түшүнүктүүбү бул? 이해했어요? оңой эле экен? 네, 좋아요.
Так, эми болсо грамматиканы өтөбүз. Бул убакытты билдирген сөздөргө кошулат, убакытты билдирген сөздөргө кошулат. Ошондо эмнени түшүндүрүп калат? Сөздөр. Убакытты билдирген сөздөрдү айтабыз. Кана эмне деген сөз бар? Ооба, убакытты айтканда ши или жөн эле шиган деп койсок болот, убакыт деген шиганды койсок болот, ханшие, тушие, саат 1'de, саат 2'de, кыргыз тилинде да деген эмичө, Так. Дагы кайсы? Понедельник күнү. Жуманын күндөрүнө да кошулат экен, Жума күндөрүнө кошулат. Дагы кайсы сөздөр? Азыркы, эртең мененки мал. Ачим. Кечки мал. Чоңок. Күндүзү. Наже болот, Ушулардын баарына кошулат. Түндө, түнкү мал. Пам. Булар убакытты билдирген сөздөр да, туурабы? Убакыт, кечки мал, түнкү мал, эртең мененки мал, бул убакытты билдирген сөздөр. Ошолорго кошулса да болот экен, Так. Эми окуйбуз мисалды. Не деген мисал экен? Окуйт мага. Эрлан менен Азамат биринчини. Эрлан К, Азамат На окугула. Могою. Ошондо которобуз. Саат канча? Да. 점심을 먹어요. Обед кыласың. Обед кыласың. 12'ye 먹어요. Saat 12'de. Көрдүңбү? Кошулат кыргыз тилинде, 12'ye 먹어요. Кийинкини окуйт. Орозобек менен Муслим. Давай. Орозобек К, Муслим На. Бул онже деген, онду жейсиңер, Онже деген не деген суроо экен? Качан. Качан. Жаттаганга оңой сөз, Онже. Мёт деген канча, башка. Бул качан. Онже 운동해요 дейт. Кантип которобуз? 운동해요. Тренировка кыласың. Машыгасың, туура. Спорт менен машыгасың дейт. Муслим? 저녁에. туура. 저녁에 운동해요. Кантип которобуз? 저녁. Кечки мал. Кечки мал, 맞아요. 맞고 молодец, 잘했어. 저녁 кечки малда спорт менен машыган дейбиз, Ушул эле грамматика оңой эле экен. Так. Скриншот кылып, кайра эле жиберип коем мен силерге муну. Агай, деген грамматикачы. Эме деген суроого жооп береби? Кайерка деген суроого да жооп береби? Кайерка деп. ФСАЕ дегендечи. Ал местага кошкондо аны жаттадык го, ал га мүчө. Ал туура. Кийинкиси экинчи эле мааниси кайра эле. Биз жана ФСАЕ кайо дечи элек го, туурабы? Га мүчөсү. Экинчи мааниси га. Мисалы, место кошулчу эле, место. Үйгө барам деп кантип айтабыз? Чип. ФСАЕ кайо. Кайо. Ошондо үйгө барам. Так, базарга барам. Чаңыл. Кайо. Так, дагы бирөө деген эле кайра эле да деген мүчөсү бар, место кошулганда. Эгер биз барганда эмес, мисалы үйдө бар деп кантип айтабыз? Үйдө бар. Чибе исое. Бул жерде да мүчөсү болуп калат. Исое менен колдонулганда эмне болуп калат экен? Исое же опсое бар же жок болсо, бизде үйдө бар, же үйдө жок деп айтабыз да. Ошон үчүн мүчөсү место кошулса, анда уже исое опсоёдо да мүчөсү болуп калат экен, үйдө бар. Чибе исое. Агай. Чибе опсое. Нерсе сурайм. Бул ошондо зататочко кошулганда га болот экен ошондо. Бул санаточ кошулганда Сынаточ? Эме санаточ болуп калат да, туура агай, сандар менен. Сан убакытты билдиргенби? Ооба, бул убакытты билдирген неме деп эле айт? Зататочтор да, убакытты билдирген сөздөр. Ошол кошулса болот. Түшүнүктүүбү ушул эле?